Danışman akın Zuhayr ibn Abu Sülma el-Muzani. Napsiңердеги нерсени Аллахтан жашыра албайсыңар. Канчалык жашырса да Аллах аны билип турат. Алардын баары китепке коюлуп, сакталып турат. Эсеп күнүнө калтырып, же бул дүйнөдө өч алынат. Zuhayr ibn Abu Sülma. Биз наадандык доордогу арабтардын акындарынын бири тууралуу сөз кылабыз. Ал пайгамбарлык доор башталганга чейин өтүп кеткен болсо да, Ибрахим пайгамбардын Ханиф динин тутунган. Наадандык доордо Ибрахим пайгамбардын динин тутунган жалгыз кудайчылдар болгонун жогорудагы темаларда айтып өткөнбүз. Доктор Джавват Али Тарих аль-Араб Кабл аль-Ислам, арабтардын исламга чейинки тарыхы деген китебинде Ханиф дининде болгондорду тизмелеген. Алардан мисал катары Кас ибн Саида аль-Аяди, Зайд ибн Амр ибн Нуфайл, Zuhayr ибн Абу Сулма, Кааб ибн Луай ибн Галиб жана башкалар. Алардын баарын атоого бул жерде орун аздык кылат. Имам Махмуд Шакир аль-Алуси Булуг аль-Араб мин Марифати ахвали аль-Араб, арабтардын абалын изилдөөдө максатка жетүү деген китебинде айткан. Арабтардын көпчүлүк курч, акылдуу жана даанышмандары Амр ибн Лухайдын диний жаңылыгына бидат макул болушкан эмес. Алар анын айкелдерге сыйынуу жана башка жаман иштерине ээрчишкен эмес, тескеринче анын четтеп кетүүсүнө, жалгандарына жана напсиси адаштырган нерселерине каршы чыгышкан. Алар таза акыл ыраазы боло турганга ибадат кылышып, диний мыйзамдарды карманышкан. Ал айткан адамдардын арасында акын Zuhayr ибн Абу Сулманын да ысымы бар. Имам Алуси китебинде анын кээ бир ырсаптары тууралуу да айткан. Бул ырсаптарда улуу жаратуучунун бардыгы жана бирдиги айтылган. Ошондой эле Аллах Тааланын илим, жашоо жана кудурет сыяктуу толук сыпаттарын да тастыктаган. Ал кайра тирилүүнү, эсеп-кысапты, сооп, жаза, коргоочу периштелерди жана таза Ханиф дини алып келген башка нерселерди айткан. Бул анын чын дилден ыймандуу болгонуна өтө күчтүү далил боло алат. Абдуллах ибн Аббас, Аллах алардан ыраазы болсун, айтат: мен бир жолу Умар ибн аль-Хаттаб менен казатка аттандым. Ал мага акындардын акынын ырсаптарынан айтып берчи деди. Мен андан: о момундардын падышасы, ал ким деп сурадым. Ал айтты: Ибн Абу Сулма. Мен эмне үчүн аны мындай деп аташат деп сурадым. Ал айтты: ал түшүнүксүз сөздөрдү колдонуп, талаш тартышка кирген эмес. Ал билгенин гана жазган жана бирөөнү мактаса, анда бар нерседен сырткары эч нерсе айткан эмес. Умар ибн аль-Хаттаб Zuhayr ибн Абу Сулманын төмөнкү даанышман ырсаптарын айткан. Көк таш болуп машакат көкөйүмө жеткенде, жетпей жүрүп кыялга келип калдым 80ге. Кечээ бүгүн маалымдыр, эртеңибиз бүдөмүк. Эң жакшысы эрте бизди билбей эле жүрөлүк. Эгер билсек, кыялдарга жетеленбей калабыз. Күтө кыялдарды карылыкка барабыз. Кыялдарга машакаттуу мээнет менен жете бер. Оюм дагы болсун десең, о дүйнөгө кете бер. Кыялдардын көп жолдору мамиле менен ачылат. Мамилени билбегендер майкандалат, жанчылат. Эреже бир ушул эмес, башка дагы кадам бар. Билгин жакшы мамилеге арзыбаган адам бар. Эгер болсо колдобайлык, эл жериңди барктап ал. Элден чыгып калгычакты, абийирди сактап кал. Убадака бекем болсоң, убайымын көрөрсүң. Дил жүрөктү мелмилдеген ырахатка бөлөрсүң. Максат койсоң эч коркпостон асмандарды кыялдан, коркуп качсаң асманга да жетип барат кыялдар. Урушкандан мырзалар жарашканы жакшыраак, тогошкондон найзалар жанашканы жакшыраак. Кылыч найза керектир коргош үчүн бүлөңдү, колуң салса кар өзгөй сабашканың жакшыраак. Сыналган соң сапарда касыңдагы дос болор, душмандарды досторго алмашканың жакшыраак.
Сыйлабасаң өзүңдү эч ким сени сыйлабайт. Акмак менен сый билбес, касташканың жакшыраак. Жакшы мүнөз, жакшы кулк жата бербес коңулда. Чыгып калса касташпай, катташканың жакшыраак. Адамдар бар унчукпай, көп нерсени айта алат. Адамдар бар көп сүйлөп, акмактыгын жар салат. Тилиң тиштем кызыл эт, сөзүң таамай болбосо, жүрөк эмне бир кесимет маани-маанай болбосо. Тентек кылса тестиер, картайганча сөз өтөр. Карт кишилер бузулса, бүкүрдү көр түзөтөр. Бермеyi бар алмайдын, өрдөк жесең казбайла. Кайтарбастан каз катар, сурангандан абайла. Арабтардын надандык доордогу мына ушул жана башка ырсаптарында жакшы кулк мүнөздү мактоо, эрдик, чынчылдык, бири-бирин колдоо жана көп аракет кылуу сыяктуу инсандык бийик сапаттар айтылган. Бул пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын арабтыгына жана төрөлүп өскөн чөйрөсүнө сөз тийгизгендерге мыкты жооп боло алат. Алардын жүрөгүн улутчулдук оорусу каптап, Аллах Таала эң улуу жана эң акыркы пайгамбарын арабтардан чыгаргандыгына көрө албастыктары күчөгөн, же алардын пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын араб тегине Аллахтан башкага сыйынган ата-бабаларынын залым падышаларын жок кылып, аларды эркиндикке чыгарган анын ардактуу сахабаларына сакталып калган надандык доордон калган кектеридир. Алардын исламды жаманатты кылуудагы биринчи кадамы арабтарды жаманатты кылуу болуп калды. Аларга кээ бир мусулман студенттер араб тарыхын кемсинтүүдө исламды даңазалап, анын араб үммөтүндөгү маданий алдыга жылууларындагы ордун көрсөтүп жатабыз деген ойлору менен жардамдашып жүрүшөт. Чындыгында алар исламды арабтарга алып келген социалдык өзгөртүүлөрдө аша чаап кетишип, жыйынтыгында исламга өздөрү сөз тийгизип жатышат. Туура, араб жарым аралында кенен жайылган терс көрүнүштөр болгон, бирок арабтар надандык доордо адеп ахлактан артта калган жана исламга чейин эч кандай цивилизациясы жок коом болгон деп көбүртүп жабыртып жаткандар айткандай болгон эмес. Чындыгында Аллах Таала илахий даанышмандык менен алардын жеринен жалпы инсаниятка акыркы элчисин чыгарган. Арабтардын уруу башчылары ата-бабаларынын динин тездик менен таштай алышпай жаткандыгына карабастан, араб коомунун ислам дининин принциптерин кабыл кыла турган социалдык жагымдуу жактары да бар эле. Арабтардын исламга чейинки надандык доорунда ислам алып келген адеп ахлактардын көпчүлүгү болгон. Арабтар жалган айтууну уят деп билишкен. Муну биз улуу сахаба Абу Суфьян менен Ираклинин ортосундагы сүйлөшүүдөн байкаганбыз. Алар жалган айтууда адамдын кадырын түшүрө турган алсыздык жана коркоктук бар деп ишенишкен. Арабтар душмандын астында коркоктук кылышкан эмес жана перстердей болуп, согуш учурунда биринин бутуна бириники чынжырлар менен байлашкан да эмес. Арабтарда чоң саясий күчтөр жок болгону менен алар уруулардын саясий жана социалдык мыйзамдарын карманышкан. Алар уруулар аралык коомдук нормаларды урматташкан. Мисалы, муктаждарга жардамдашуу, өмүрү коркунучта калгандарды коргоо, конок сыйлоо жана башка принциптер. Булар арабтарда надандык доордо да болгон жана азыр да бар. Ошону менен эле бирге араб жарым аралында терс көрүнүштөр да болгон. Бирок бул көрүнүштөрдү көбүртүп, надандык доордогу арабтардын бардыгын каракчыларга, бузукулук кылган кылмышкерлерге айландырып салуу тарыхый чындыкка да туура келбейт. Мисалы, арабтардын көпчүлүгү надандык доордода атың өчкүр аракты ичпеген адамдар аз болсо да бар эле. Анткени алар аракты акылды кетирип, инсандыктын касиетин кемсинте турган нерсе деп билишкен. Ошондой эле кыз балдарды тирүүлөй көмүүгө каршы болгон таза табияттуу арабтар да болгон. Алар бул жапайы көрүнүштү өтө катуу чектешкен. Антпесе арабтын баары кырылып калмак.
Ошондой эле исламга чейинки наадандык доордо аялдарга урматсый көргөзгөн намустуулар да болгон. Кээ бир согуштардын аялдарды коргоодон чыкканы да ырас. Демек, арабтарда жакшы кулк мүнөз жана адеп ахлактар болгон, бирок алар толуктоого муктаж болгон. Уруусу үчүн жанын курман кылуу мүнөздөрү ислам келгенден кийин Аллах үчүн шейит болууну бат эле кабыл кылган. Ал эми алардын жоомарттыгы ислам дини алып келген зекетти да жеңил эле кабыл кылган. Ошол эле учурда араб урууларынын арасында Аллахка ыйман келтирүү да бар эле. Бирок ал да тууралоого муктаж болгон. Арабтар пакизалыкты, кадыр-баркты, жоомарттыкты, убадага бек турууну, улуулукту, эрдикти жана өз ара колдоп кубаттоону даңазалашкан. Ал эми материалдык цивилизация жагынан да куру кол болушкан эмес. Мариб суу сактагычы Араб жарым аралындагы инженердик өнүгүүнүн мисалы болгон. Арабтар уруулар аралык сооданы жакшы жүргүзүшкөндөй эле эл аралык сооданы да жакшы өздөштүрүшкөн. Аларда эч ким буза албаган уруулар аралык саясий нормалары болгон. Эгер аны бузса, уруулардын арасындагы ордун жана сый-урматын жоготот эле. Ошондой эле ага башка уруулар тарабынан аскердик жана экономикалык басымдар болушу да мүмкүн эле. Арабтардын арасында акындык өнөрү да күч алган эле. Ар бир уруу өздөрүнүн акындары менен сыймыктанышчу жана алардын уруулардын арасындагы жашоо шарты башкалардан жогору болгон. Ошондуктан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам арабтарга чынчылдык, эрдик жана жоомарттык сыяктуу нерселерди үйрөтүүдө кыйналган эмес. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бир хадисинде айткан: "Мен жакшы кулк мүнөздөрдү толуктоо үчүн жиберилдим." Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам жакшы кулк мүнөздөрдү толуктоо үчүн келип, мурдатан эле арабтарда болгон кулк мүнөздөрдү толуктаган. Ошондой эле пайгамбарыбыз алейхиссалам арабтардын наадандык доордо мазлумдардын акысын алып берүү үчүн түзүлгөн Фудул келишими тууралуу мындай деп айткан: "Мен абаларым менен Абдуллах ибн Жудандын үйүндөгү келишимге катышканмын. Ал мага кызыл төөдөн да жакшыраак болгон. Эгер мени ислам келгенден кийин да ошондой келишимге чакырышса, сөзсүз бармакмын." Араб жарым аралынын оор жашоо турмушу арабтарды табиятына жакыныраак абалда калууларына шарт түзгөн. Ошондуктан арабтар философияны билишкен эмес. Балким бул Аллах Тааланын арабтарга жана жалпы инсандарга болгон мээримидир. Арабтар пайгамбарыбыз алейхиссаламга түшүрүлгөн Аллах Тааланын аяттарын эч кандай философиялык чечмелөөлөрү жок эле түшүнүшкөн. Түшүнбөй калган жерлерин Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдан сурашканда, ал акылга жана жүрөккө жеңил отура турган сөздөр менен жеңил түшүндүрүп берчү. Арабтардын жүрөктөрүнөн ыйык Курандын түшүнүгү жана исламдын акыйдасы бекем орун алгандан кийин, алар исламды башка элдерге жеткирүүнү башташкан. Эми Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын философиялары менен белгилүү болгон элдерге жиберилүүсүн элестетип көргүлө. Анда Аллахтын, анын күрсүсүнүн, тактысынын шекили, рухтун көрүнүшү, формасы жана башка нерселердин үстүндө баш аягы жок талаш-тартыштар жаралмак. Бирок бул арабтар башкалардын алдында жогору туруусу керек деген сөз эмес. Улутчулдукту Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам тыйган. Эфиопиялык Билал, Перс улутунун өкүлү Салман аль-Фарси, Курт уулу Салахуддин, түрк баатыры Алпарслан ат-Туркилер Аллахтын алдында пайгамбарыбыздын абасы Абу-Лахабтан жогору турушат. Исламды биринчи кучагына алган арабтарды жаманаттуу кылбаш керек. Арабтарды коргоо диндин түбүн коргоо болуп эсептелет. Исламды сүйгөн адам арабты да, араб тилин да жакшы көрөт. Исламды жаман көргөн адам арабты да, араб тилин да жаман көрөт. Имам Саалаби Фиких аль-Лугах ва Асрар аль-Арабия деген китебинде айтат: "Кимде ким Аллах Тааланы жакшы көрсө,
anın elçisini de jакшы көрөt. Kimde-kim anın Arap elçisini jакшы көрсө, al Arapты jакшы көрөt. Kimde-kim Arapты jакшы көрсө, al Arap tilin jакшы көрөt. Ага кам көрөт, аны үйрөнөт жана бардык көңүлүн ошого бурат. Men Zuhayr ibn Abu Sulmаны Аллахтын элчиси Мухаммад алейхиссаламдын пайгамбарлыгына шектенгендерге жооп болуусу үчүн тандадым. Алардын көпчүлүгү Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ыйык Куранды арабтардын мурдагы акындары жана даанышмандарынын сөздөрүнөн алган деп ойлошкон. Алар ыйык Курандагы кээ бир жекелик түрүндөгү сөздөр арабтардын надандык доордогу акындарынын ырларында кездешкендигин далил кылышкан. Алардын жалганды каалаган бул далилдеринде өздөрү түшүнбөгөн чындык бар. Арабтар пайгамбарлыкка чейин эле Ибрахим пайгамбардын таза ханиф дининен кабардар болушканын жогоруда айтып өттүк. Ислам дин жана ишеним катары Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ойлоп тапкан нерсе эмес. Жок, ал бардык пайгамбарлардын дини болгон. Ыйык Куран аяттарынын кээ бир сөздөрү Ханифия динин тутунган Зухайр ибн Абу Сулма жана Кас ибн Саад аль-Аяди сыяктуу акылдуу даанышман акындардын сөздөрүнө окшоп кетүүсүнүн эч кандай таң калыштуу жери жок. Ошондой эле ыйык Курандын кээ бир аяттарынын мааниси Библияда сакталып калган Муса жана Иса пайгамбарлардын сөздөрүнө да окшоп кетет. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды ыйык Куран аяттарын Библиядан алган дегендерге жооп берүү өтө жеңил. Ыйык Куранда Библияда айтылбаган мурдагы өткөн коомдордун тарыхтары, шарият мыйзамдары жана илимий ачылыштары айтылган. Ыйык Курандын усулу, стилистика Библиянын жазылуу усулунан таптакыр башкача. Ал эми окууну да, жазууну да билбеген пайгамбар алейхиссалам Библияны окуп, андан жаңы китеп жазып чыгуусу акылга сыйбайт. Ошондой эле Библия 11-кылымдын башында, тагыраагы пайгамбарыбыз алейхиссалам көзү өткөндөн жүздөгөн жылдардан соң араб тилине которулган. Ошондуктан бул божомолдун эч кандай илимий далили жок. Жөн гана көрө албастыктан көр болгон ислам душмандарынын сандыраак сөздөрүнөн. Акын Зухайр Абу Сулма 100 жылдан көбүрөөк жашаган, бирок ал пайгамбарлыкты көрбөй калган. Зухайрдын көп жашаганы анын белгилүү ырсаптарын даанышмандыкка толтуруусуна себеп болгон. Зухайр надандык доордогу арабтардын эң мыкты деп табылган белгилүү 7 муаллактын авторунун бири болгон. Арабтар ал ырсаптарын алтындын суусу менен жазышып, Каабага илип койгондуктары үчүн муаллак, илинген деп аталып калган деп айтышат. Сынчылар Зухайрды исламга чейинки доордогу эң күчтүү 3 акындын бири деп айтышкан. Ал экөө Имру аль-Кайс аль-Кинди жана Набига аз-Зубани. Көпчүлүк адабиятчылар Зухайрды бул үчөөнүн эң мыктысы деп айтышат. Ибн Дурайт аны арабтардын эң мыкты акыны деп айткан. Белгилүү акын Жарир да Зухайр ибн Абу Сулманы надандык доордун мыкты акыны деген. Умар ибн аль-Хаттаб аны акындардын акыны деп атаган. Ибн аль-Араби айтат, Зухайрдын башкаларда жок ырсаптары болгон. Ибн Салам аль-Жумахи Табакат аш-Шура деген китебинде мындай деген. Зухайр алардын эң акылдуусу, маанисиз сөздөрдөн узак болгону, аз сөзгө көп маани камтыганы, кызыл тилдүүсү болгон. Ал ырсаптарында үлгү насааттарды көп айткан. Адабиятчылар Ибн Абу Сулманын ырсаптарынан эң татыктуу ыр, эң чынчыл ыр жана ачык ыр наамдарын тандап алышкан. Эң татыктуу ырсабы анын жанына качан барсаң да жылмайып тосуп алат, ал эмес өзүң сурап, өзүң берип жаткандай болуп. Эң чынчыл ырсабы инсан өзүндөгү мүнөздү канчалык жашырса да, адамдар аны баары бир билип турат. Эң ачык ырсабы чындык 3 нерсени бири менен ачыкталат: ант берүү,
сотко көтөрүү же ачык айтуу. Акыркы ырсап шарият көрсөткөн өкүмдөрдөн. Зухайр бул ырсабында акыйкатты ачыкка чыгаруудагы бардык мүмкүнчүлүктөрдү камтыган. Ал ант ичүү, соттук териштирүү же эч кандай кошумча териштүүлөрдү талап кылбаган ачык далил. Абу Хилал ал-Аскари Ас-Сан'атайн деген китебинде Зухайрдын ырсаптарынын Умар ибн аль-Хаттабка көбүрөөк жаккан жери ушул ырсабы болсо керек деп айткан. Анткени Умар ибн аль-Хаттаб аны укканда мындай деп айткан: эгер Зухайр болгондо мен анын билими жана даанышмандыгы үчүн сот кылып дайындамакмын. Зухайр ырын бир айда жазып, андан кийин аны бир жыл тууралап тактайт эле. Ошондуктан анын ырларын Хаулият, жылдык деп атап коюшкан. Ал чоң акындардын үй бүлөсүнөн болгон. Анын атасы, атасынын абасы Ханса ибн аль-Гудайр, өгөй атасы Аус ибн Хажар жана анын эже карындаштарынан Ханса жана Сульмалар акын болушкан. Ошондой эле Зухайр ибн Абу Сульма, Кааб жана Бужайра деген эки уулун да акындыкка тарбиялаган. Ал экөө тең Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары жана акындары болгон. Кааб ибн Зухайр белгилүү Ламия, анын ар бир сабы арабтардын лам тамгасы менен аяктаган деген ырсаптарынын автору. Ал тарыхта Касида аль-Бурда деген ат менен белгилүү болгон. Алардын кийинки муундары да акындык өнөрлөрүн таштаган эмес. Зухайр ибн Абу Сульманын неберелеринен Укба ибн Кааб жана Саад ибн Каабдар, ал эми анын чеберелеринен Амр ибн Саид жана Авама ибн Укбалар акындык өнөрүн аркалашкан. Зухайр ибн Абу Сульма ырсаптарында тынчтыкка чакырган. Ошондуктан ал муаллагында Дахис жана Аль-Габра деген эки согушту токтоткон, Харм ибн Синан жана Аль-Харис ибн Ауф аттуу эки адамды мактаган. Түшүндүрмө: Дахис жана Аль-Габра эки күлүк аттын ысымдары. Бул согуш ушул аттардын себебинен тутанат. Түшүндүрмөнүн аягы: мына ушул белгилүү эки арабтын себеби менен Абс жана Зубиян урууларынын ортосунда тынчтык келишими түзүлөт. Бул эки белгилүү араб ал согушка катышпаса да, согушта өлгөндөрдүн кундарын төлөөнү моюндарына алышкан. Зухайр алар тууралуу муаллагында мындай дейт: ант болсун, ал экөөндө эми табылбайт. Бардык абалда, жыргалчылыкта да, кыйынчылыкта. Алар бири-бирин өлтүрүп, өлүктөрүн көмүшкөндө, силер Абс жана Зубиян урууларынын иштерин жөнгө салдыңар. Зубиян уруусунун башчысы Харм ибн Синан Зухайрдын бул мактоосун укканда, аны менен учурашып, белегимди берем деп ант берет. Бирок Зухайр токтоо жана тартынчаак болгондуктан аны менен учурашуудан качып жүргөн. Зухайр жамааттын жанынан өтүп баратып, баарына салам берип, Хармды кошпой мындай дечү: Хармдан башкаңа кутман-таң каалаймын, бирок мен силерге кошпогон адам, ал силердин эң жакшы адамыңар. Ал-Асфахани Зухайр ибн Абу Сульма жөнүндө мындай дейт: бир жолу түшүндө бирөө келип, аны асманга көтөрүп, анын колуна жетейин деп калганда аны таштап ийет. Ал кайра жерге кулап түшөт. Андан кийин Зухайр өлүм төшөгүндө жатканда уулуна мындай дейт: менден кийин асмандан бир кабар келишине шек күмөнүм жок. Эгер ошондой болсо, анда ага шашылгыла жана аны кармангыла. Субханаллах. Зухайр биздин замандын 609-жылы каза болгон. Андан бир жылдан кийин 610-жылы пайгамбарлык башталган. Зухайрдын уулу Жубайр Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга келип, исламды кабыл кылып, андан кийин коомуна кайтып кеткени айтылган. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам хижрат кылганда Жубайр кайрадан Мединага келген. Ал мусулмандардын эң мыктыларынан болгон. Ал Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам менен Меккенин ачылышында
Хайбар жана Хунайн кызаттарында бирге болгон. Анын экинчи уулу Кааб ибн Зухайрдын исламга кирүүсү бир аз кечиккен. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам белгилүү Касида Бурда окуясында аны кечиргенден кийин ал да исламды кабыл кылган. Түшүндүрмө: Кааб ибн Зухайр пайгамбарыбыз алейхиссаламды өтө жамандап ыр жазган. Меккенин ачылышында пайгамбарыбыз алейхиссалам аны да өлүм жазасына тартууга буйруган. Бирок ал кийинчерээк исламды кабыл кылгандан кийин пайгамбарыбыз алейхиссаламдын мактаган жакшы ырсаптарын жазат. Ошондо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ага үстүндө кийип турган желегин бурда чечип берген. Түшүндүрмөнүн аягы. Кааб ибн Зубайр ибн Абу Сульма мусулман болгондон кийин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын акындарынан болгон. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын акындарынын арасынан ансарилердин бир акыны чыккан. Ал динди тили жана кылычы менен коргогон. Ал бир эле убакта акын да, согуш майданында аскер башчы да болгон. Ал сыпаттаганга сөз жетпей турган кандуу согуштарды башкарган 3 баатырдын бири болгон. 3 баатырдын тарыхы кандай болгон? Алардын Мута казатындагы хикаясы кандай болгон? Кийинки каарманыбыз